Ысык-Көл областы, Тоң району, Жомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдырова Алтын Түркөлөгүнда. Сабактын темасы: Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» романы. Сабактын максаты: окуучулар «Сынган кылыч» романы менен таанышуу аркылуу кыргыз элинин басып өткөн оор турмушу менен таанышат. Дүйнө таанымы кеңейет, сынчыл ой жүгүртүү көнүмдөрү калыптанат. Ата мекенин сүйүүгө, коргоого тарбияланат. Жазуучу Төлөгөн Касымбеков Аксы районундагы Акжол кыштагында 1931 жылы 15 январда туулган. Орто мектепти бүтүп, 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим, Кичи Акжол айылдык советинин жоопту катчысы болуп иштеген. Касымбеков Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1957 жылы бүтүрүп, Кыргыз окуу педманбастын балдар адабияты боюнча редакциясынын редактору, 1960-1973 жылдары Ала Тоо журналында бөлүм башчы, жоопту катчы, башкы редактор, 1973 жылы Кыргыз ССР министрлер советинин басма полиграфия жана китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор, 1974-1981 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунда адабий консультант, 1987 жылы ВААПтын Кыргызстандагы бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Төлөгөн Касымбековдун «Кичинекей жылкычы» деген чыгармасы 1952 жылы Советтик Кыргызстан журналына басылган. Адам болгум келет повести 1965 жылы Советский писатель басмасынан орус тилинде басылган. Сынган кылыч тарыхый романы орус тилине которулуп, андан кийин Советтер Союзунун бардык элинин тилине которулган. 1980 жылы Прогресс басмасы бул романды англис тилинде чыгарган. Башка чыгармаларынын арасында Кыргызстандын тарыхын 19-кылымдын ортосунан баштап 20-кылымдын башына чейин баяндаган Кел-кел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдарын атаса болот. Белгилүү жазуучу 1959 жылдан тартып СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1986 жылы Кыргыз эл жазуучусу наамын алган. 1990-1994 жылдары Кыргыз Республикасынын эл депутаты, тил, маданият жана билим боюнча улуттар аралык парламенттик комиссиянын жетекчиси жана Эркин Кыргызстан жазуучулар союзунун башчысы болгон. Сынган кылычты жазууда Төлөгөн Касымбеков зор чыгармачылык түйшүк тартып, изденип, бараткан багытынан бирде табылга таап, бирде тайып адаша калып, канча жолу көздөгөн нокотун алып, канча жолу жаза сермеп, өзү менен өзү тереңдеп күрөшүп, өзүн өзү сындаган өткөргөнү, ар утуштан энчилеген артыкча руханий асылдануу ырахаттары жекече жан дүйнөсүндө болгондур. Роман басылуу чыгууда татаал тосмолорго туш болгон. Сабактын алдында тарыхый сөздөр менен таанышабыз. Элдин өткөн турмушуна байланыштуу түшүнүктөрдүн жоюлушу менен бирге активдүү сөздүк запастан чыгып, бирок белгилүү тарыхый доордун көрсөткүчү катары али азыркы тилде колдонулган сөздөр тарыхый сөздөр болот. Тарыхый сөздөр элдин өткөндөгү коомдук саясий турмушуна, жашоо тиричилигине, эл аралык карым-катнашына, согуш иштерине жана башка байланыштуу болгон сөздөрдүн ар кандай лексикалык, семантикалык топторун өз ичине камтыйт. Эскирген сөздөрдүн бирден бир жеке аталышы болгондуктан, өткөн доорду сүрөттөөгө арналган көркөм, тарыхый, илимий чыгармаларда авторлор эскирген сөздөрдү колдонушат. Жазуучулар элдин өткөн турмушун, өткөн доордун колоритин түзүү үчүн көркөм чыгармаларда, автордук баяндоодо да, персонаждардын кебинде да мындай сөздөрдү кеңири колдонушат.
Бул жагынан Сынган кылыч аттуу тарыхый романында Төлөгөн Касымбеков чоң ийгиликке жетишкен. Ал кыргыз элинин Кокон хандыгынын мезгилиндеги турмушун таамай сүрөттөө доордун нагыз атмосферасын чагылтып көрсөтүү үчүн сүрөттөлгөн мезгилге мүнөздүү, аскер башы, уудайчы, сарбаз, аталык, жүзбашы, паңсат, бий, саркер, өкүмдар, сыпай, казый, датка, кушбеги, журт агасы, таманакы жана башка тарыхый сөздөрдү колдонгон. Журт агасы уруудагы жогорку мансаптуу адам. Таманакы көбүнчө мал баккандыгы үчүн төлөнүүчү акы. Миң башы, жүз башы, аскердик наам. Сынган кылыч романдагы тарыхый окуянын масштабынан алганда, чыгарманын нагыз сюжетин түзүүчү, көл толкунундай күрүштөгөн тарыхый окуялардын тизмеги Шералы хан тажысын кийген 1842 жылдан баштап Болот Исхактарга касылган 1876 жылды Кокон хандыгынын Россиянын карамагына толук өтүшүнө чейинки 34 жылды камтыганы менен автор тарабынан колдонулган тарыхый экскурс доорлордун тереңине кетет. 19-кылымда эл тагдырына туш келген өтө опурталдуу, кандуу, кыйын жана кызык мезгил капысынан пайда болгон эмес. Шералыны хан шайлоонун себебин окурмандарга жеткирүү үчүн жазуучу кыргыз тарыхый романдарынын композициялык структурасында архивдик материалдарды колдонгон. Романда түндүк түштүк кыргыздарынын биримдигине арналган эпизод улуттук биримдик идеясын тереңдетүү үчүн романдын структурасына кошулган. Романда идеология темасынан тышкары элдин маданияты терең көрсөтүлгөн. Мисалы, кыргыздын мейман күтүү маданиятын, үйдүн асем жасалгасы, бир тууган эл өкүлдөрүнүн бири-бирин күтүү, өз ара учурашуу маданияты, адаттан артыкча дасторкон жасалгасы, маектешүү этикасы, бийлик ээлеринин пикирлешүү манерасы, булут ынтымагынын маанисин ачуунун көркөм интерпретациясы. Өз алдынча мамлекеттүүлүккө жол издөөнүн амалы элди азаттыкка чыгаруунун аргасын издөө болуп эсептелет. Эл турмушунун купуя сырлары, коомдук социалдык мамилелер, бийлик жана адам коализациясы, ата-бала ортосундагы келишпестик, жубайлар ортосундагы мамиле, тууган ортосундагы мамиле, улуттук жашоо образы, этнографиясы, этнопсихологиясы, дүйнө таанымы жогорку көркөм эстетикалык деңгээлде чагылдырылган. Улуу тоону мекендеген элдин бейпил турмушуна бүлүк түшүргөн кара мүртөс тарыхый доордун жүзү. Сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Алымбек Датка жана Курманжан Датка. Алымбек Датка Малахан бийликке келгенде вазири болгон. Ал коомдук ишмер, бардык саясий окуяларга катышкан. Ош шаарына медресе ачып, балдарды акысыз окуткан. Алымбек Датканын тарыхтагы эң чоң орду бул түндүк түштүк кыргыздарды бириктирүү идеясы күчтүү болгон. 1862 жылы Алымбек Датка өлгөндөн кийин бийликти Курманжан Датка өз колуна алат. Ал Фергана өрөөнүнөн чыккан алгачкы мамлекеттик ишмер болгон. Татаал мезгилде журт башкарган. Курманжан Датканын балдары Ноокат, Өзгөн, Алайды башкарып турган. Генерал Скобелев Курманжанды жогору баалаган. Мени баатыр балдарыңыздын бири катары кабыл алыңыз деп өтүнгөн. Курманжан Датканын улуу уулу Абдылдабек орустарга каршы чыгып, кол топтоп келип, элин жерин баскынчылардан бошотуу үчүн Афган жерине кетет. Скобелев Курманжанга айтат: Абдылдабекке киши жиберип чакыртыңыз, өз жерине келип бийлигин улантсын. Биз каршы эмеспиз. Курманжан Шабдан баатырды жиберет. Шабдан баатыр Афган жерине барып, Абдылдабекти таап, Скобелевдин сөзүн айтат. Абдылдабек макул болбойт. Шабдан баатырдын артынан издеп келгенине ыраазы болуп, жолборс жолдогон бетинен тайбайт. Мен эч качан кайтпаймын.
дейт. Мен сизге өзүмдүн сынган кылычымды белек кыламын. Мен орус бийлигинин астында сындым, бирок жеңилген жокмун, деп кылычын Шабдан Баатырга берет. Менин элим орус бийлигинин астында калабы, деп кайгырат. Кылычым мен сыяктуу теңи сынды, деп айтат. Төлөгөн Касымбеков романды «Сынган кылыч» деп аташы ушул окуядан келип чыккан экен. 1895 Камчыбекти кармашат. Курманжан трагедиялуу каарман. Ал баласын куткарганга мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок элди сактап калыш үчүн ал жолго барган эмес. Баласынын элдин кызыкчылыгын жогору койгон. Ал элдин азаттыгы, аманчылыгы, эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн. Мамлекеттик ишмер, чыгаан эне катары тарыхта изи калды. Нүзүп аталык, Исхак Болот, Бекназардай аталарыбыздын дагы тарыхый орду бар. Балдар, силер алган маалыматтын негизинде Вендин диаграммасын толтурабыз. Алымбек датка менен Курманжан даткага кандай касиеттер тиешелүү? Мисалы үчүн, Алымбек эли жер үчүн күрөшкөн, элинин кызыкчылыгын көздөгөн, патриот, эр жүрөк адам болгон. Курманжан дагы эне болсо дагы балдарынын кызыкчылыгынан да элдин кызыкчылыгын жогору койгон, баатыр, көрөгүч аял болгон. Ортосуна окшоштуктарын жазабыз. Ушул сыяктуу болуп, дагы силердин оюңарды кошумчалап жазсаңар болот. Кийинки биздин тапшырмада өтүлгөн тема боюнча таблица толтурабыз. Чыгарма боюнча эмнени билдим, тарыхтан эмнени билем, дагы эмнени билгим келет. Мисалы үчүн, биринчи чыгарма боюнча эмнени билдим. Биз өткөн маалыматтар боюнча сынган кылычтын кантип аталып калганын билдик. Ал чыгарма кайсы убактагы чыгарма, тарыхый каармандар ким экенин билдик. Андан кийин тарыхтан эмнени билем? Силер балдар тарых сабагынан Кокон хандыгы жөнүндө маалыматыңар бар. Ал эми эмнени билгим келет дегенде, силердин оюңарча жаңы чыгарманы аудио китептен угуп, ал окуялар дагы кандай уланып, кандай аяктаарын билгиңер келет. Ушул боюнча дагы өз оюңарды улап, бул тапшырманы уланткыла. Үйгө тапшырма. Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» романын аудио китептен угуп, дилбаян жазып, сүрөткө тартып, менин WhatsApp номериме жөнөтөт деп ишенем. Балдар, кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.